Sol kanattan öte keremет ылдам Грипаров aldı. Darбазачы дал ушул жерде мына Али Мардудун Грипаровсуна. Буга чейин 2 оюн өткөрүп жетишти. Анда 2 оюнда тең ишенимдүү жеңишти багындырып келишүүнү тартып алды. Мындай ойноп башташкан жана Айпат ишине дарбазага сокку. Тилекке каршы Кристиан Браун. Жакшы көргөн оюнчулардын бири Эрбол Атабаев жер аркылуу соккузатса болот. Жана Али Мардон. Караңыздарчы рикошет ушул жерден жана дарбазанын үстүнкү Тиман коргоочуларына өтө оор болууда. Себеби биздин чабуулдагы оюнчулар уламдан улам баш көтөртпөй аракетин көрүп атат азыркы сыяктуу. Гол! Виктор Майер ошентип бүгүнкү беттеште дагы гол жаратып Кыргызстан курама командасын алдыга алып чыкты. Карап көрүңүздөр, Али Мардон Шүкүровдун чыгарып берүүсү, андан ары өнөктөш ушул жерде мына Айпаттын ичине топту жүктөгөн. Ал эми башаламандыктан биринчи кезекте Виктор Майер колдонуп кетти. Кыргыз курамасы үчүн 3-чү голу. Виктор Майер биринчи беттештегиде мынтип көрөрмандарга, акшумкарларга мынтип пайдасына жарап, көрөрмандардын кубанычка батуусуна себепчи болуп отурат. Аягандай мыкты аткарылган сок үчүн F тайпасындагы беттештерде жана кайрадан дагы бир ирет чалган чыгуу. Виктор Майер дарбазага сокку. Коргоочулар бул жолкусунда Виктор Майер оң канатка борбордук бөлүп менен кайрадан Атабаевдин өзүнө узатылган пас тилекке каршы таама эмес. Дарбазага жолдонгон сокку өтө кооптуу. Жана артка кайтты дагы Кайрат Жыргалбек уулуна. Кайраттын алыс кылышка чыгарып берүүсү баш менен сокку. Фаркат Мусабеков бүгүнкү бетте Атабаевдин бир жаракат алып жабыркап калганын көргөн эмеспи. Азыр бул соккандай тереңден дагы бир керемет пас чыкты. Жана Абдрахманов Мусабеков менен Мусабеков Александр Мищенкоға. Мищенкода мүмкүнчүлүк бар. Жана киргизип берүү. Виктор Майер экинчи мынтип голду жаратып отурат. Виктор Майер чыныгы акыркы оюндарда көрөрмандардын эң бир купулуна толуп оюн көрсөтүп жаткан оюнчулардын бири болгону менен мыкты голду да мынтип жаратып эсеп санын, эсеп айырмачылыгын кайрадан өзгөртө алды. Виктор Майер Кыргызстандагы Кыргыз курама командасындагы жакшы бир акыркы оюндарда жыйынтык көрсөтүп жаткан оюнчулардын бири. Виктор Майердин өзүнүн клубтук оюндарына кеп калалы. Виктор Майер өзү коргоочу болгонуна карабастан мынтип улуттук команданын пайдасына чабуулчу болуп мыкты жыйынтыктарды көрсөтүп келүүдө. Өтө керемет комбинация шындыгында орун алды. Фаркат Мусабеков. Фаркат бүгүн чабуулду бар. Ашууда Фаркат Мусабеков. Кандай керемет. Жыргалбек уулу топто артты бөлүктөн кайрадан алган. Жана Мусабеков оңойчулук менен гана Кичинге өткөрүп берүү. Эми болсо алыска аралыктан соккуну Валерий Кичинден көргөнбүз. Акшагандай керек. Эсеп саны 2-0 болгусо да дагы да голдор жаралып калсын күтөбүз. Алдыңкы бөлүккө Жыргалбек уулу дарбазачы менен 1-1. Бирок бул жолкусунда Пио сол колун көтөрдү. Демек ушул жерден жакын мурчка сокку Кичинден. Дагы бир сокку. Рикошет колу менен кайтарды эсептейт Виктор Майер. Атандан ары Эржебузуну каттаган негизи жок. Анткени топ бизде Айпаттын ичине чейин кирип барат. Жана ушул жерден караңыздарчы. Валерий Кичин арткы бөлүктөн кайрадан борборго карай жана чалга чыгуу. Күжүгүт Колов тагара оюн эрежеси бузулган жок. Дагы да болсо сүрөөнү Айпаттын ичинде жана дарбазага сокку. Валерий Кичин. Валерий Кичинден гол көргөнбүз, бирок калыс бул жагдайда бул голду эсептеген жок. Себеби Мьянма командасынын дарбазачысы менен болгон кагылышууда оюн эрежеси бузулганын айтып өткөн. Жакшы бир сокку болгон Валерий Кичинден. Бирок Кичин бул жагдайда дарбазачы менен кагылышкан эмес, анын артында
Урматтуу футбол көргөндөрү Бөлөн Өмүрзаков атындагы Демек эсеп сандары 2-0 бойдон сакталып калууда. Бактияр Жигиталыкулов атандаштардын өзүнүн стилинде жазгыруусу жана Бекжан Сагынбаевда жакшы мүмкүнчүлүк бар. Дарбазага сокку жолдогон, бирок дарбазачынын өзүнүн жаралан жок. Муралимжан Ахмедов сол канатка өтө сонун өткөрүп берүү. Гүлжигиталыкулов айпанттын ичинде дарбазага сокку жолдогон жок, экинчи кабатка көтөргөн. Бекназ Алмазбеков балким бул жайда болгондо мыкты сапаттуу коргонуу көрсөтө алганын көргөнбүз. Топту арткы бөлүккө узатып берген. Муралимжан Ахмедов калтырууда, Гүлжигиталыкуловдон сокку. Упайга ээ болду деп айтсак болот. Эң негизги тапшырма албетте 6 упай болчу. Ал жакта эми кандайдыр бир көп гол айырмасын бирөөлөргө салыштырмалуу көбүрөөк же азыраак кылышыбыз керек деген тапшырма болгон эмес. Андыктан азырынча Кыргызстан курама командасы демек максималдуу көрсөткүч менен келе жатат. Бул жерде топ жоготуу жана финалдык ышкырык, урматтуу көрөрмандар. Кыргызстан курама командасын ишенимдүү жеңиши менен куттуктайбыз. 6 упай демек чөнтөктө. Ошондо Тажикстан жана Кыргызстанда 6дан упай бар. Эми 14-үндө бул тайпанын мыктысы ким экени чечилет. Ооба, мыкты беттеш көрөрмандарды улуттук курама команданы куттуктоо менен бирге Кыргыз спорт ТВ YouTube каналынан сиздердин кызматыңыздарда мен Улукбек Салиулу жана кесиптешим Эркин Абдуллаев болдук. Кыргызстан жана Тажикстан ортосунда болуучу беттеште көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.